Менин атым Аккубанчын атым. Ошо элдин оозундагы үйдөгүлөр кичинемен бери эркелетишип, анан элдер дагы баягы айтышып, куш бойча калып кеткен. Ошо кличка бойча. Өзүм 1993-жылы колом. Ошо областынын Өзгө районунун Шоробашат деген айылында туулгам. Ушул жаштыгыман бери ушу менен келейтам да, кол күрөш мененчи. Атам менен апам баары азыркы учурда. Өзү 6 тууганбыз. Менден чоң 2 кыз бар, 1 агам бар. Менден кийин 2 карындашым бар. Уулдардан эң кичинесимин. Мен спорт менен машыгып атканыма мына жакын арадан бери өтө бир катуу киришкеним 2,5-3 айдай болуп атат. Ага чейин ушу 1 жума, 2 жума же 1 ай эң көп ошондой кылчумун. Кол күрөшкө өзү 17 жашыман бери кызыгып келем. Мындай чоң турнирге 2017-2018 чыкканмын. Андан бери ушул Москвага барып иштеп, ошакта күрөштүрүп, акыркы күндөр ушул жакын арадан бери катуу киришип калдым кол күрөшкөчү. Жакынкы аралыкта ошол чоң мелдешке келдибек менен таякташ боюнча чемпион Атай Келдибек деген менен. Буга чейин биз 2 жолу кармаштык экөөбүз. Биринчисинде мен ол баланы мындай жанынан көргөн эмесмин, телевизордон көрүп сыймыктангам. Кыргызстандын желегин чет жакка алып чыгып, ушу көтөрүп атканначы, сыйлайм ол баланычы. Таласта ушу 93-төр жети область биримдигинде 93-төр. Ондо мен зал кылган эмесмин, тоодон түшүп эле барып, 1 жолу эскертип алганмын, экинчисинде ушу жип байлаганда алып койгон. Андан кийин ошол бергиле дегенден мен ошого бергем, жыгылган эмесмин ал жердечи. Жөн эле колун көтөрүп койгон, чыгып элечи Келдибектин. Кече жакында ошо жакын арада Баткенде болгондо ошондо алып койдум, Баткендечи. Ошондон кийин экөөбүздүн ортобузда самындайраак болуп, ушу кийинки айдын 20-ларына ошо экөөбүз беттеше турганбыз. Эми эл ар кандай түшүнөт экен да, ар кимге ар кандай жеткирет экен. Келдибек деле атоо мындай жакшы бала экен. Атоо баягы күч, атасын тааныбайт да, күчтүү бала, өтө күчтүү бала, ону билем. Эми мен жашымдан баягы көп күрөштөргө барып жүрдүм. Өтө эле көп катышкан эмесмин. Мисалы үчүн барып билем да, кичине болсо кол күрөштүн ыктаарынчы. Ошондон баягындай болуп, элдер эми азыр Келдибек алып коет, сен алып коет деп ошондой сөздөр болуп атат да. Эми ушул 20-сында билинет да, кимди алышыбыз. Менин атам баягы күчтүү улакчы болгон атам. Өтө улактуу, баягы бизге айтат да, улакка барганда бирөө менен мушташпа дейт да. Бирөө менен мушташып, баягы жаман көрүнгөндөн көрө андан көрө үйдө отур дейт да, улакка барба дейт. Бирөөнүн жакшынакай тоюн, улагын жакшы мээнет менен берип аткан улагын арамга чыгарбагыла дейт да. Бизде деле болгон, эми кызычулук болгон, мушташкан күндөр болгон улактарда. Азыр ойлонуп көрсөм ошол туура экен да. Мен атам ошончу эле. Үйдө отур, барба мушташсаң да ошончу эле. Атамчы, менин атам өтө күчтүү улакчы болгон. Эми ону улак чапкандар таанысын, менин атамчы. Анан атам айтат да, мен мисалы үчүн, мындай бир жерге барсаң, ким баласысың дейт. Турдуштун деп айтам да. Атам өзү Тургунбай чын аты. Турдуш деп тааныйт элдер. Анан сен атаң мынандай болгон, сен атаң улакты мындан чапчу эле дегенде ошондо мага келет да. Ушу бирөө менен урушуп бирдеке кылып атама сөз алып берип койбойн деген ой келет да. Мен ойлоносун да ошол жерденчи. Азыр мындай да эми бизден деле ал күч кетет. Мурункуларды эстеп ошону ойлоном да, ушул күч бар маалда туура жакка пайдаланып калыш керек экен депчи. Ошол мен мындай залпалдан күчтүү болгон эмесмин, биздин уругубузда бар өзү. Ошол атам жактан, апам өтө чоң адам да биздин апамчы. Ошол жактан, атам жактан, ошо мурунтан баарда өз каныбызда бар. Жашымда өтө шок болгон экен. Апам ушуну спортсмен кылып чоңойтом деп ошондой ойлору бар экен. Колубузда Кудайга шүгүр бар экен, жакшы эле.
көчөнүн ортосунда, башында болбосо дагы ортосунда адамдар, аксакалдар отурса, ошол баары учурашып келчү экен, жүгүрүп барыпчы ошо аксакалдар мененчи. Анан апам айтат, о маалда машина жок эле дейт, ат арабачан көп жүргөн экен да. Ошо менин кичинекей убагымда. Тайтамкына барганда 3 конфет менен барчу экенлем да. Жолдун жарымына чейин жүгүрүп барып, отуруп конфет жеп, андан ошентип бизден 2 айыл кийин апам ошо жакын эле да, Шорошатка жакын эле турмушка чыккан экен. Бизден 2 айыл кийин Красмаяк деген айылда. Ошол жака 3 конфет менен барып, 3 конфет менен келчү экенлем да, жүгүрүпчү. Анан илгерки сөрүлөр бийик болгон экен. Ошондон баягы секирип ойноп атып, нито түшүп калган экен. Жамбаш менен, жамбаш чыгып кеткен экен. Ал маалда баягы Урал мотоциклдердин тележкасы болгон экен. Ошого барып кызычулук да болсо керектир да, баягы секиргенден жүгүрүп барып ошого барып жаткан экен, шам киргенде ыйлаган экен да. Менден кийин 97-жылкы карындашым бар. Мен канча жашыма чейин эмген экенмин да, мен көп эмген экенмин. Сүйлөй албай, эне дечи экенмин да, тил аркага кеткен экен. Апам спортсмен кылам, ошо кылам деп. Ошон үчүн тамак бербей, сүт менен баккан экен, эмчек менен багып чоңойткон экен. Баягы нерден биягын ошо кечирээк шамга чейин уктап калды деп, бирдеке эркиндеп кетти деп, апам айтылышы боюнча да, апам айтты. Нерден биягын окута берген экен да, болду макшы кылыпчы, биягын көргөн эмес экен. 6 ай больницада жатып, салдыргандан кийин гипсти орус бултоп, баягы мыяк чаңгек менен карматпай эле, жаш баланыкы тез бүтүп кетет путу депчи. Гипсти калың кылганда эле жөрмөлөп жүрүп чыгарып алган экен. Ошо боюнча кылып кеткен. Кайра оңдоп түзөө, операция кылдыруу, ушундай пландар болдубу? Кайра оңдоп кылдырайын деген ойлор бар. Бирок мындай барып көрбөдүм менчи. Барсаң элдер айтат да, ошойчо эле жүрө берчи, баспай калсаң эмне болот деген ойлор болот. Кудай кааласа, ушу Тюменский областта, Москвада, ошол жерге баргам мен. Курган деген жерге барганымда 400 000 менен оңдоп берем деген. Гарантия берген да. А мен кийин кылдырам деп кайра келе берген. Ошол жерге Жети область 93-төрдө ушу келди экөөбүз акыркы күрөшкөндө, ошодо Ислам деген досум бар, өзгөндүк, Кызыл Дыйканда. Ошол жүгүрүп атат да, ушуну быйыл ушуну бүтүрөйлү деп, ошол азыркы күнгө чейин ошол баягы сбор кылып 93-төрдө ошондой ак тилек деген досум экен. Мен Кудайга шүгүр, эл менен аралашып, мен баягы өзүмдү күчтүү сезбейм да. Кол күрөштө канчалык баягы спортто тез адам таанылат да, мисалы үчүнчү. Анан баягы өзүмдү күчтүү сезип, баягы адамдар келсе, мен мындаймын дебейм да. Баягы күчтүүсүнө күчтүү мамиле кылам, алсыздай эле ошондой тегиз эле мамиле кылам менчи. Мен бул канда бар экен да. Мен бул спортту тамдап кетем деп ойлогон эмесмин мен. Кол күрөштө өзүнүн ыкыктары бар. Кол күрөштүн атайын буларга берүүчү нерселери бар. Таш кайерге берсе болот, кайер үзүлбөш керек, кайерге берсе күчтүү болот, ошолор бар жоон туура пайдаланыш керек да будачы. Ато мындай барып эле сразу барып күрөштүрүп, бул күрөштүргөндөн мурун разимка кылыш керек, колду жибитиш керек, тарамыштардычы. Андан кийин колду ошондой күрөштүрсөң, ошондо травма. Буда эми мына стол, мына столдун ичинде ошо кол көтөрүлбөш керек, адамдын колу. Мынанын ичинде ошо адамдын колу жүрө берсе болот. Ушундай. Кол күрөштүрүп атканда мына көбүрөөк чыгыш керек да. Мына менен мындан ажырабаш керек. Көп узагыраакчы. Адам кармап атканда ошо түздөп коюп, мынаны күрөштүрүп атканда ушуну мынаны бияка тартыш керек дагы. Анан бияка жыгып атканда мынакка кылыш керек. Демек ушул 4 бурчтун ичинен чыкпого тийиш. Бир ушунун ичинде жылса болот. Ушунун ичинде атайын ошо жылса болот. Ошого ылайыкташтырып жасалган да бул. Нерге келгенде уже мына колдун күчү менен азыр
мисалы үчүн чоң оюндарга чыксаң, бир 10-та, 15-та, 20 балл менен түш келесиң да, финалга чыгыш үчүн, полуфиналдан финалга чыгыш үчүнчү, ошо ар бирине күч калыш керек да. Ошон үчүн буну вес менен көбүрөөк дал мененчи, мисалы үчүн мен азыр 90-100 килограмм чыксам, бир кол менен 100 килограммды алып кете албайт да. Мисалы үчүн дал менен мынантип кармап алсамчы, ошон үчүн буга техниканы көбүрөөк иштеш керек да, тездикти. Ошондо баягындай болуп калат. Ошо соперниктерге күч калат да. Мындан сырткары мен ат үстүндө эңишип баягы жок, аттын үстүндө бизде оодаруу дейт. Баягы эки адам ат минип алып, мына билектен тартышып эңишесиң да. Кай ошол адамды ушул кол полунан кармап ошо өзүңө тартып аласың. Ошо жагынан, улак жагынан ошондой. Мен баягындай 5-5 ондой чаба албайм. Аламан улак чабам, торпок көтөрүпчү. Ошол ото улакты көбүрөөк улак чабып ойнойм. Залдан кол күрөштөн карагандачы. Ошол жака көбүрөөк ооп кетем. Ал үстүнө айтып атпайм, атам улакчы болгон депчи. Ошол жака улакка көбүрөөк эме болуп кетем. Мен бул атымын айтсам, аты Гладиатор, бул аттын кличкасы. Россиядан чабылып келген. Муну ушу 4-5 жылдан бери ошол жерде карайбыз, чабабыз бул аттычы. Ошол менен атты мындай басмай белин тартып, үзөңгүгө путуңду тепкениңде билет да, адамдын кандай экенин, маанайын кандай экенин ат өзү сезет. Ол нерсеничи. Бул ат тили эле жок да, өтө акылдуу бул атчы. Ошол. Өзүңүздүн канча атыңыз бар? Өзүмдүн 4 атым бар үйдө. Мен аттарым ошо атам карап берет. Атам көчөгө деле чыгып, эл менен деле аралашпайт мен атамчы. Только ошо айылда ат карайт. Аттарды бастырып, ошондой кылып даярлап берет бизге. Жеңиш алып келген аттарыңыз барбы? Жеңиш алып келген аттарым бар. Ол аттарды атам бизге мисалы үчүн тоого деле баягы бербейт. Айылда жазы менен карап, кышка улакка таптап берет. Бул аттын бар жок, эгер токум баягы путуна байлай турган пайпактарынан бери атам камдап берет бизгечи. Эми путумдун кыскалыгы бул баягы улак сулакта басканда эле кичине мындай болбосо, улак сулакта кол күрөштө мага тоскоолдук келтирбейт да путумчу. Басканда эле баягы кичине мындай болушу мүмкүн, бул баягы жашымда болгондуктун себебинен азыр мага билинбейт да, башка адамга билинет, мага билинбейт да. Ошол баягы жашымдан бери ошого. Ошон үчүн элдер көп айтат да, путуң ооруйт, сеники мындай депчи. Бирок оорубайт менин путум. Элдерден мындай кагуу, силкөө укпадыңызбы? Ой пикир жаман. Жок, ондой нерсе укпадым. Мен мисалы үчүн баягындай да билегимде күчүм бар, ана мындайым бар деп баягы бирөөгө жакшы сүйлөй албасаң, жаман сүйлөбө дейт да. Бирөөгө пайдаң тийбесе, зыяныңды тийгизбе дейт. Мага эч ким мынтип айткан эмес, сен путуң мындай басасың, мындайсың деп ондой эч ким айткан эмес да. Мен жанымда жүргөн адамдарчы. Жашоодо кыйынчылык учурларды кантип жеңесиз? Жашоодо кыйынчылык учурларды ушу өзүм ушу ат минип талаада жүргөн, анан Алладан баарычы, баары Алладан сурайбыз. Досторум азыр жакшы эле, жакшы катташабыз, жакшы поддержка беришет мага досторумчу. Мындай бол, мындай жүр, мындай кыл, текебер болбо депчи. Анан жашоодо кыялым ушул баягы элдерге пайдам тийсин. Мына кол күрөш жагынан, улак жагынан, эңиш жагынан, ушул баягы азыр билекте күч бар маалында, эл таанып турган маалында мындай ошол элдерге жардам берүү бизден кийинкилергечи. Ошондой максат.